Бактияр бейим, сиз суроо узатып калбадыңызбы? Египетке кайсыл жылы алгачкы учурда келдиңиз? Анан азыр унааны айдап бара жатасыз, ошол унага качан жеттиңиз дебедиңизби? Илим жолунда, илим айдыңында сөз бар. Илим окуган адамга Нух пайгамбардын өмүрүндөй, Карундун байлыгындай, Аюб пайгамбардын сабырындай, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү менен илимге болгон ишкыбоздугу, адеби илим ушунчалык кызыгуусундай бир катуу бир кызыгуу керек болот. 2010 биринчи чубак устазыбыз бир 10 баланы, ал кезде муфти болуп турган учурунда 10 баланы Египетке жөнөттү. Андан кийин 4 ай бул жерде жүрүп, жакшынакай окуп, окууга тапшырып, бөйрөк катуу ооруган себептен кайра Кыргызстанга барып, ал учурда бул жерде тополоң дагы болуп калды. Ички тополоң болуп, мындай тынч эмес убакыт болуп калды да. Биз үчүн ошол Кыргызстанга баруу ал учурда мындай эң туура чечим болду. Анан үйлөнүп, Кудай таалам тагдырда жазган экен, жакшынакай үйлөнүп, 1 жылдан кийин 2011 кайрадан келип үй бүлөлүү окуп келе жатабыз 2011ден бери. Анан албетте илим алуу жолунда өзүнүн кыйынчылыгы болот, өзүнүн ар кандай баскычтары болот. Кудай таалам эч качан адаштырбасын, жакшылыктарын берсин. Жөө жүргөн убакыттар болду. Ал убакта шарт жагдай көпчүлүк студенттерди кыйын эле, көбүнчө ошо мотоцикл менен, мото менен окууга барып келет элек. Аралык алыс да бул жерде. Каир өзү калдайган чоң шаар. Көбүнчө ошондой учурлар өттү. Анан бул унаага жеткенибиз 1-2 жылдын эле жүзү болду негизи. Жакшы адам, ал кишинин атын эскербей эле коеюн, ал киши өтө ыхластуу, жакшы адам, элибизге, жерибизге чоң салым кошуп келет. Ошо кишинин бир себепкер болуусу менен ушул унаага жетип, азыр колубуз узарып, жалпы бул унаа үй бүлөгө илим жаатында, билим жаатында көп кызмат кылып келе жатат. Бузулбасын, Кудай таалам ошол дайыма илим жолунда колдонууну насип кылган болсун. Өзүмдүн окуума, келинчегимдин, кыздарымдын, балдарымдын окуусуна, досторумдун окуусуна биргеликте окуп келебиз. Анан эми бул жерде карасаңыз, илим жаатында көбүрөөк кеп учугун козгогум келет да. Бул жерге келем деген жаштар, Бактияр бейим, эч нерсени үйрөнбөстөн, келбестен эң жакшысы Кыргызстандан окуп, мисалы бизде Ислам университети бар, ошол жерде 4 жыл болду азыр. Жакшынакай окуп, ал жердин дипломун алып, араб тилин өздөштүрүп, акыйдадан адашып кетпегенде Ахлус-сунна вал жамаа матруй акыйдасына бекем болуп, мазхаб тутуунунун зарылдыгын билип, мындай бир өтө бир туура эмес, кээде мындай бир агымдар болуп калат. Ошол агымдарга кирип кетпей тургандай болуп, өзүнө тура ала тургандай болуп, эртең алган илими менен адамдардын ынтымагын бузуп, эли жерди когаланга жетелебестен, кайра эли жердин ынтымагын бекемдеп, ырашкерликке, жакшынакай бир агарып көгөрүүсүнө себепкер боло тургандай даярдык менен келсе, анда бул жерден көп ийгиликке жете алат. Жаңы келсе деле болот, бирок алар кыйналып калыш ыктымалы бар. Анан бул астыбыздагы жер турбайбы? Эгер мүмкүн болсо, кийин көрүүчүлөр көрсөтүп койсоңуз, бул жер ошол колледж институт болот, Аскардан алдыңкы. Бул здание, курулуш ошол балдардыкы. Балдар жаңы келгенде ушул жерге тапшырышып, ушул жерден окушат. Мунун ар жагында кыздардыкы дагы бар. Бул сол жак болсо, ушул жерден биз виза, жылдык визаларыбызды ушул жерден бүтүрөбүз. Анан студенттердин жашай турган кичинекей шаарчасы бар бул жерде. Албетте Мисырдын, Египеттин өзүнүн мыйзамдары бар, ички сырткы. Бул жерде келген студент ошол эч бир туура эмес нерселерге илешип калбастан, илим, билими менен алек болуп, ден соолугуна камылга көрүп, бияктын ички мыйзамдарын дагы бузбастан жакшынакай жашаганга аракет кылыш керек болот. Анан ошо менен биргеликте келе турган адамдар ошол кат сабатын жоюп, анан бул жерге келе турган болсо, көптөгөн ийгиликтерге жетише алат. Финансы маселесин карап коюш керек. Келгенден кийин азыр бир аз бул жерде да кымбатчылык башталган, кыйналып калбай тургандай болуш керек болот. Ошондой, Бактияр бейим, кыскача. Анан Кудайым буйрса мындай жай баракат, жакшы абалда дагы көбүрөөк токтолгонго аракет кылабыз. Эми бул эч кандай рия эмес, башка эмес, жүрөктөрдү, ниеттерди Аллахым көрүп турат. Тарыхта бул нерселер, тарых эртең туура так жазылып калсын. Бияка келем деген адамдарга дагы мындай бир маалымат наама болуп калса ал жакшы болот да. Ошондой кыргыздардан жакшы көптөгөн студенттер окуп атат биякта, Аллага шүгүр. Биз ойлойбуз, нечендеген чубак устаздар, нечендеген залкар аалымдар кайтып барат бул жерден.
Kudayım buyursa. Elibizge jakşınakay danışmandуулuk menen çыныгы ilimdin esi bolup köpdөгөн jakşılıktарды tarkatat degen jakşı oylarыбыз, jakşı işenimler bar buyursa.